достор, бүгүн сиздерге эл-тв каналынын жөнүндө жаңылык айтып кетейин дедим. Мынакей биздин канал 2019-жылдын октябрь айларында ишке кирип баштаган. Мынакей ушул убакка чейинки аралыкта биз 4500 катталуучу топтой алдык. Бул биз үчүн эң чоң жакшы бир жетишкендик деп сезебиз. Анткени сиздер бар, биздин канал өнүгүүдө. Мен ойлойм дагы аз убакыттын ичинде биз деген көптөгөн катталуучуларды өзүбүзгө багындырып, көптөгөн жакшы видеолорубуз менен сиздердин жүрөгүңүздөн түнөк таап алабыз. Мына ошондой эле видеолордун иштөө планын сиздерге айта кетейин. Биз мынакей эл ислам долбоорун, эл ислам плейлистин сиздерге чагылдырып, кабыр азабы туурасында сиздерге видео даярдап атабыз. Биринчи бөлүмүн, экинчи бөлүмүн чыгардык. Эми Кудайым буйрса, үчүнчү бөлүмүн алдыңкы күндөрдө Кудайым буйрса сиздердин назарыңыздарга чыгарабыз. Эч нерсе күлкүлүү болбосо деле баланын күлгөнүн эмнеге коюп кой деп өзүңүздөр суроо берип жатсаңыздар керек. Ооба, баланын күлгөнүн койгонубуздун себеби биз мынакей сиздерге сиздердин уулдарыңыздарга, кыздарыңыздарга, бөбөктөрүңүздөргө эл бөбөк аттуу плейлистибизди иштеп жатабыз. Ошол туурасында сиздерге айтайын дедим. Эл бөбөк плейлистибиз жалаң гана биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө арналмакчы. Аларга кандай видео даярдаган болсок, ошол видеону алар кунт коюп угуп, өздөрүнө таалим-тарбия алып, ар кандай мультфильмдердин өмүр баянын, ар кандай таасирдүү видеолорду жалаң гана кичинекей бөбөктөрүбүзгө арнайбыз. Эң баарынан кызыгы, мультфильмдердин үндөрүн кимдер коштойт, кандай адамдар коштойт экенди туурасында сиздерге кененирээк айтып беребиз. Ошол достор, эл бөбөк плейлистибиз сиздерге, сиздердин уулдарыңыздарга, кыздарыңыздарга сөзсүз жагат деген аябай чоң ишеничтебиз. Сиздер дагы каналга катталганды унутпаңыздар. Себеп дегенде сиздин балдарыңыз дагы көрө турган видео болот. Сиздердин назарыңыздарга кийинки күндөрдө, алдыңкы күндөрдө сиздерге чагылдырып бергенге сөзсүз аракет жасайбыз. Сиз биз менен бирге болуңуз. эл-тв каналы менен бирге болуңуздар. эл-тв каналы сиздер менен дайыма бирге, жакшы видеолорду алдыңкы күндөрдө көрө аласыздар. Ассаламу алейкум.